Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 4 апрель 2021 жыл биз Жапалак Унаа базарындабыз. Биз сиздерге ушул биринчи эле чыгарылышта сиздерге мен азыр колдон келишинче лаболорду жана ошондой эле портерлер тартып берүүнүн аракетин кылайын. Сиздер биздин каналда биздин видеолорду акырын эле көрүп, каналга каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталыңыздар. Мына ушинтип урматтуу көрүүчүлөр, биз лабо катарларга кирип келдик. Азыр биз лаболорду мен колдон келишинче сиздерге тартып кетүүнүн аракетин кылайын. Ассаламу алейкум. Кары лабону тартып коелу, айтып коеюн. Так, чыгарылган жылы 2014. Газ, бензин жок ба? Жок. Бензин эмес. Мына телефон номерин пауза кылып байланышсаңыздар болот. Телефон номери. Так, телефон номерин жаздык. Баасын канча деди? Бул ички көрүнүштөрү 2014 жылы экен, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп атасыздар. Ба болуппу, болбоппу? Мына эшигин ачкан жерлерин сиздерге тартып көрсөтүп кетейин, ички көрүнүштөрүн. Лабонун 2015-теринин мына иштери да башкача болот экен. Көрдүңүздөр. Мына ушул кузовко обшивка болгон мына тинекеден. Арткы көрүнүштөрү 2014, баасын 420 миң деди. Жакшы. Андан кийин мына ушул лабону көрсөтүп кетейин сиздерге. Лабо ба болду, шеф? Канча келди экен? Сен астын айтып коюн, 400 миң болуш. Болуш, а? Так, чыгарылган жылы азыр 2017 окшойт, а? 2017 чыгарылган жылы. Мен сиздерге кагазында бир сыйра көрсөтүп кетейин. Мынакей, 2017 телефон номерлери пробег 128 миң деп жазып коюптур. Чыгарылган жылы 2017. Баасы 400 миң сом. Так, биз андан кийинки лабону да көрсөтүп кетели. Бунун чыгарылган жылы 2017 бул да газ экен. Телефон номерин эгер жаксак жакындатып билсеңиздер болот. Мунун баасы канча деди? Эси жок экен. Телефон номерине байланышка чыгып билсеңиздер болот. Так, андан кийин мына ушул лабо. Так, бунун ички көрүнүштөрүн сиздерге көрсөтүп кетейин. Бул дагы мына ушу кузов иштери обшивка болгон тинекеден. Азыр жанына барып эсинен эле байланыш номерин алып, бааларын билем. Жүрүп турат азыркы учурда мына ушул. Үнү дагы жакшы, угулбастан. Так, салам алейкум. Кары, жылы канча бунун? Сатылдыбы? 2016. Сатылдыбы? 2016. 380 миңге, а? Ого, жакшы. Газ, бензин? Газ. Бензинси да болот? Жок. Чыгарылган жылы 2016, 380 миңге сатылды. Пробег канча эле? 60 миң. Мынакей. Жакшы. Мунаны азыр мен болушунча колдон келишинче баарын тартууга аракет кылып кетейин. Бул 2015 чыгарылган жылы. Лабо телефон номерин пауза кылып байланышка чыксаңыздар болот. Мынакей. Арткы көрүнүштөрүн. Лаболар кимден экен мунулар? Мына сиздики. Канча бунун жылы баасы? 420 миң сом, 2015 жылкы газ. Телефон номерин пауза кылып байланышка чыксаңыздар болот. Мен азыр сиздерге жалаң 300 миңден жогорку лаболорду тартып кеттим. Буюрса азыр акчага дагы ылайыгыраак сиздер издеген лаболорду дагы көбүрөөк тартууга аракет кылайын эми. Мен пауза кылбастан сиздерге ушул видеону ушул убакка дейин жеткиздим. Эми паузаны басып, колдон келишинче бир аз арзаныраак лаболорду тартып кетейин. Мен эми сиздерге арзаныраак мына ошо азыркы күндө дыйканчылыкка оңоюраак бир үй тирчилигин иштей турган лаболорду тартып кетейин. Мына ошо лабонун чыгарылган жылы 1998. Мына ошо телефон номери механика дейт. Телефон номерин байланышка чыгыңыздар. Баасын 240 миң деди. Биз бая тартып эсинен сурагамыз баасын. Нарашкасы бар экен, бортунда жатат. Арткы көрүнүштөрүн да сиздерге көрсөтүп кетейин.
66 kaçta? Азыр болушун сурайлычы ана канчага берет экен. Кары ба болду? 10 berişte 210. 210 га бербедиңиздер ба? 20гасы кесе берип өткөсүздөр да. Жакшы. Так, бул абон чыгарылган жылы 2002. Бензин экен, мына шу телефон номерлерине байланышка чыксаңыздар болот. Паузаны басып, номер баасы канча экен? 260 миң 2002 жылғы. Кеми болот, канчага баа болду экен? Эгер сыр болбосо мен күзүв иштерин дагы силерге көрсөтүп кетейин. Арткы көрүнүштөрүн дагы. Мен силерге ички көрүнүштөрүн дагы көрсөтүп кетейин. 260 миң деди. Канчага баа болгонун азыр. Ого, салон мына шундай. $260 миң. Баа болду кары? Канчага келди? 230 da болушу. 230га бересиз, а? Жакшы. Андан кийин ушул 2004-жылкы, жылы 2004 чыгарылган жылы. Телефон номери мына шу байланышсаңыздар болот. Паузаны басып, баасын 280 миң сом деди. Бунун дагы нарашкалары бар экен. Бортунда жатат мына шу. Кузовдун ички көрүнүштөрү. Арткы көрүнүшүн көрсөтүп кетейин сиздерге. Чыгарылган жылы 2002, баасы 280 миң. Так. Андан да арзанырактарын дагы көрсөтүп кетүүнү аракетин кылайын сиздерге. Мына лабо чыгарылган жылы 2002, эгер баасын мен азыр биле албай калсам, байланышка чыксаңыздар болот. Ошолар бир 200 миңдин тегерегиндеги лаболор болсо керек. Мунун эси каякта экен? Сизби канча экен баасы? 280 миң сом. Чыгарылган жылы 2002, бензин. Телефон номерин калтырдык, ички көрүнүштөрүн сиздерге азыр мен бир сыйра көрсөтүп кетейин. Так, пробег 291 миң дейт. Мен көргөнүм ошол болду, ички көрүнүшү мынакей. Бизге лаболордун основной мына күзүв жактары таза болуш керек. Лабо издегендердин 280 миң сом. Сиздер телефон номерине байланышка чыгыңыздар. Кымбат лаболорду дагы көрсөтүп кетейин арасында. Мына тентовый лабо. Канчага келди баасы? Акар, баасы канчага келди? Багасымы? 430. Алар маны сурадыбы? 430 сурадыбы? Бербейт абы? Номер так бериш, 35 миң номери ben бар. 500-ге түшөбү онда. 430 миңге номер так берин деп. Жакшы. 430 миң ичинде номерлерин алып. Жакшы. Номерге bir 35 миң 40 миң керек экен. Ой, мен сізді майдалап езіп уғыл балашым деп оғап қойды. Биті sonra geldi aka. Ezme 405 ming 10 ming so'ramadim erkek ishlar. 30 ga nomer taq bering. O'zim 30 olaman geldi. Nega? Labolarda эгер кызыккан болсоңуздар, лаболордо кандай баа болот деген болсоңуздар, мына ошо ички көрүнүштөрү көрсөтүп кетейин. Чыгарылган жылы 2017. Ички көрүнүштөр урматтуу көрүүчүлөр. Ушул лабо баа болду, урматтуу көрүүчүлөр. Бул 430 миңге номер тагып бериң деди. Мынага дыйкан сурап атат, 430 миңге. Эси 470 миңге номер тагып берем деди. Арзан лаболордон дагы сиздерге тартып кетейин. Чыгарылган жылы 1998. Мына телефон номерине байланышып чыксаңыздар болот. Паузаны басып кеңиритерип. Баа болдубу? Канчага келди? 270. 270ге бербедиңиз ба?
200-300'den kemi yok mu? Çok kemi var. Ha, kemi var. 98 жылғы лабо 270 миңге басы келиптир. Эгер базарда сатылбай калса, мүмкүн байланышка чыксаңыздар болот. Бир ооз акчаңыздарга жараша болгон болсо байланышка чыгып, ээсинен дагы маалымат алып көрүңүздөр. Ички көрүнүштөрү, салон сидина кожа, подлокотник бар. Мына ички көрүнүшү. Мына лабо 96 чыгарылган жылы. Телефон номерлери. Баасы канча экен? 200 миң сом. Баа болду табы? Канчага келди? 150 bin берет. 150 миң берди атасыз. Жакшы. Мен арткы көрүнүштөрүн дагы көрсөтүп кетейин. Борту узундан, урматтуу көрүүчүлөр. Мындай узун борт. Ички көрүнүшүн дагы көрсөтүп кетейин. Андан кийин мына ушул Ошто көбүңүздөр билесиздер. Ошто эң жасалгасы жакшы, популярдуу болгон лабо. Көпчүлүк адамды сөзсүз түрдө бир каратканга аракет кылат бул. Мынакей жасалгасын караңыздар. Так. Азыр мен силерге маалымат кагазын дагы көрсөтүп кетейин. Чыгарылган жылын жана ошондой эле телефон номерлерин. Чыгарылган жылы 2000. Ош телефон номери. Буну канча дептир экен мынаны лабону? Кайсы канал сеники? Универсал. Лабо кимде мына? Так, азыр мына машинадан да силерге маалымат берип кетейин. Маалымат кагазы мына чыгарылган жылы 2014, баасы 300 миң сом деп жазып коюптур. Телефон номерине байланышка чыксаңыздар болот. Мына кузов. Арты көрүнүшүн дагы сиздерге көрсөтүп кетейин. Ички көрүнүштөрүн көрүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер азыркы күндө кандайдыр бир товар алып сата турган болсоңуздар, өтө ыңгайлуу экен. Берки лаболорго караганда бир аз чоңураак кузов. Баасын 300 миң сом деди. Болушу канча бунун? 330. Баа болдубу? Канчага келди? Бу эми бир болобу буларды? Бир болобу, а? Не болуп айтылат бул? Лабо болуп айтылат же? Ваф деп айтылат, Жефан. Алды. Жакшы. Маалымат кагазын көрсөтүп кеттик. Байланышка чыксаңыздар болот. Баасы 300 миң сом. 250-200'ün тегерегинде эгер баа келсе бересизби? 250'ден өтсө, 280. 280 болушу, мынакей, ушундай деп айтып койду. Ээсине байланышка чыгып, маалымат алып билсеңиздер болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыркы машинанын ички көрүнүшүн көрсөтүп кетели. Пробег канча бунун? Пробеги кандай, канча? 64 миң жүргөн пробег. Бунун берки лаболорго караганда айырмачылыгы кандай болот экен? Мына жүк көтөрүмү канча тонна? 1 тонна болот, Жакшы. Караганда чоң да. Ходовой Салондагысына бир аз чоңураак болот. Салондагы ички торпеда дагы өтө көрүнүштөрү жакшынаак болот экен. Жакшы. Канча болду мингениңиздерге? 100'дөн бери. 100'дөн бери. Мындай бузулуп, мындай каприздүү жерлери жок экен. Жакшы. Мына кыска кузовдогу лабо чыгарылган жылы 1994, телефон номери мынакей 0570 номеринен байланышка чыксаңыздар болот. Баасын 180 миң сом деди. Эгер арзаныраак лабо издеген болсоңуздар, азыр мен ээсинен дагы бир аз сурап өтөм болушун, канчага келди баасы. Ички көрүнүштөрүн дагы бир сыра көрсөтүп кетейин дагы. Ээсинен сурайынчы, канчага келди экен базар? 150 so'ra. 150 ге бербедиңизби? 160 келсе беребиз. Beramiz. 160'ın tegerегинде же болбосо 155'ин тегерегинде звонок чалуулар болсо берет экенсиз, Анда байланышка чыгып көрүңүздөр мынакей.
Biz дагы бир лаболор эгер арзанырактар болгон болсо, мына ушул жерде дагы 99-жылкы лабо турат. Ошону дагы көрсөтүп кетейин. Кимдер экен тартып коелы а? Чыгарылган жылы 1999, телефон номери, паузаны басып кеңири байланыштырсаңыздар болот. Баасы канча экен? 250 миң сом. Канчага келди экен, базар багылдыбы? Ар ким ар кандай кылды ака. Эми бир жакшы келгенин айтыңчы. 180. 180. 200 миңге дээр эгер бүтөт деген болсо байланышка чыгып сүйлөшсө болот а сиздер менен, а? Жакшы. Анда мен сиздерге ички көрүнүштөрүн дагы, арттарын да бир, аркаларын да бир көрсөтүп кетейин. Кыска кузовдогу лабо. Мына ушундай. Ички көрүнүшү. Не кылайсыз сиздердин шефтер? Чыгарылган жылы 1995. Телефон номери. Баасы канча? 220 миң сом. 220 миң сом. Бул дагы сиздер издеген арзан лаболордун бири 220 миң сом. Чыгарылган жылы 1995. Канчага келди акалар? 220 деп атабыз ака. Мындай кызык жерин айтыңчы. Эгер эми базарда мүмкүн сатылбай калса, Ака 170 сурап отурат. 170ке баа. Бербей атасыз. Жакшы анда. Кайсы канал? Базарыңыздарды берсин. Универсал базар бул полный тартат, любой нерсени. Алдынан чыккан баарын тартабыз. Мына ушу менен биз, урматтуу көрүүчүлөр, лабо базарды жыйынтыктадык.